Бактыбек Бойна, сиз жетекчи болуп келгенге канча болду? 1 жылдан кичине ашты. 1 жылдан ашты. 1 жыл иштеп коюпсуз. Сиз азыр айтып кеттиңиз да, бизге акча бөлүнөт, бирок жетпейт деп. Ага эми азыр өзүңүз жооп бердиңиз, оорулуулар өздөрү сатып алат деп, акчаны дарылардычы кайра эле ошол элдин эсебинен эптеп жеткирип атыптырбыз да. Туурабы? Бөлүнгөн каражат жетпесе. Андан экинчи сөзүңүздө айтып кеттиңиз, бул бизге мартта акча бөлүнүп, тендерден өтүп, сентябрда араң алабыз деп. Сиздер заявканы жылдын башында бересиздер да. Жылдын башында канча акча керек экенин, кандай жака жумшалышын билесиздер да. Билебиз. Билебиз. Эгер билсеңиз, сентябрда берилгенде, мисалга 1 жылда 100 больнойго кетүүчү каражатты айтасыз. Ал кийинки жылкы тендер өткүчөктү ал жетиш керек да, эл сатып алган үзгүлтүк болбош керек. Же эмне сентябрда кайрылган 3 айга эле ылайык акча бөлүп коебу? Сентябрда биз каралган ошо алган дарыларыбыз сентябрдын аягына чейин жетет, жылдын кичине башына чейин жетет. Ага чейин жетпейт. Мен химиотерапия дарылоо бул деген көп каражат керек. Биз толугу менен барын заявканы ала албайбыз. Мен айтып атпаймынбы, бизге 2,5 миллиард сом керек. Бүт локализациялы, бүт онкологиялык ооруларга жетиштүү болуш үчүн. Биз акыркы алган заявкабызга 60 миллион эле бөлүндү. Ошон үчүн биз жанакы ошо 60 миллион же жанакы 160 миллион сомго алынган акчабыз, дарыбыз ошо көйгөйчүлүк менен алынат да, бейтаптарга да убагында жетпейт. Бактыбек Бойна, азыр мына берген жоопторуңузду өзүңүз мындай кеңирчиликте угуп отурсаңыз, өзүңүз мындай түшүнөсүз да, азыр айтып атасыз, 63 миллион бөлүнөт. Бул 4төн 1 гана бөлүнөт экен да, керектүү каражаттын. Сиз тендерди сентябрда өткөрөсүзбү, январдын башында аласыздарбы? 1 кварталга жете турган акча бөлүнөт экен да бар. Калганы мындайча айтканда бизде онкологиялык кызмат бары платный экен да. Эч кандай мамлекеттен бир кварталга жете турган акча бөлүнөт экен, туурабы? Биз бюджеттен акча алабыз, сапалатадан алабыз, андан кийин спецсчет деген бар. Биздечи 3 тармактан бизге финансирование келет. Биз ошо жетиштүү, эмнеге кандай жетишип аткан акчаны айтып атабыз, канча керек экенин да айтып атабыз. Түшүнүп атам. Мындай, эми биз просто бул жерде чындыкты чыгарган талкуулап атабыз да. Мындай эле келип туруп, кагаз менен сонун кылып жазып койгон менен, азыр кандай иштеп атасыздар, эмне болуп атат баарыбызга белгилүү. Азыр онкологияга жатыш кандай көйгөй экени да белгилүү. Кантип жаткырып атканды мына биз деле жаткырып атабыз, туугандарыбызды көрүп атабыз. Ошондой терс көрүнүштөрдөн арылыш керек. Биз бул жерде бири-бирибизди мактап, ой, сонун реформаторсуз мындай деген менен ал иш алдына жылып кетпейт. Биз бул жерде болгон акыйкатты айтып, өзүбүздүн кемчилигибизди жоюшубуз керек. Ошондо иш жумуш алдына барат. Мына онкологияда болуп аткан жанакы кемчиликтер өтө. Региондордон келген больнойлор жумалап, 1 айлап ушул Бишкекте квартплат төлөп, күнүнө 3-4 миңден жашап, анализдери чыкчакты, аяктан келген анализдерди жок, сен бул жактан тапшырышың керек, бул туура эмес деген көйгөйлөр болуп атат. Эмнеге андай, эмне бизде Жалал-Абадта же Ошто башка лаборатория чыгарып, бул жерде башка чыгарабы? Бул дагы болсо коррупциялык схема болуп атат. Анткени ар бир дарыгер, ар бир тапшырган анализинен доля алат. Процент алат ошол лабораториядан. Ошондуктан кайрадан элди кыйнап биз кайрадан өткөрүп атабыз лабораторияга изилдөөдөн. Андайлар токтотуш керек. Раз келип атабы, ал жактан направление менен жаткырылсын деп келгенден кийин ошол анализдер менен жаткырылыш керек. Эмне же региондогу врач менен бул жердин айырмасы барбы? Болгону бул жерде жабдуулар жакшы үчүн ушул жака аргасыздан жөнөтүлүп атат. Ушуга окшогон маселелерге жакшыраак көңүл буруңуз. Бүгүнкү күндө онкологиялык оорулар канча сапалата төлөйт? Онкологический оорулардын эки хирургический профили бар, терапевтический профили бар. Алар минимальный, средний, максимальный 3 уровеньде төлөшөт. Терапевтическийлер 500 сомдон 6 миңге чейин, хирургическийлер 1 миң сомдон 14,5 миңге чейин акча төлөнөт. Бирок жанакында бизге бир маалымат келген, 20 миңден сапалата төлөнөт экен депчи.
Ошол эле мезгилде мына сиздин өзүңүздүн баяндамаңызда жазылып турат. 31% бул 3-стадияда келет деп. 3-стадиянын анын мына өзүңүз жазып атасыз, бул жерде баяндамада калган көбү летальный исход менен 1 жылдын ичинде кайра кайтыш болуп атат. Бизге ошол акыркы үмүт менен жашоосунан үмүт кылып келген. Эми өзүңүз деле жакшы билесиз, бул онкология оорулугу менен байы кайра эле барып туруп ошол биздин социалдык жактан аз камсыз болгон, социалдык уровень жашоосу төмөн болгон адамдар, жашоо шарты оор болгон жарандарыбыз көбүрөөк ооруйт да. Аларга бул сумма көп эмеспи? Бул өтүшүп кеткендер, мен мурда да айтып кеттим. 3-стадия 31%. А негизи 3-4 стадия болуп 50%-тан көп болот. Бул көйгөй абдан маселе стратегиябызда да жасалган. Эң биринчи быйыл көкүрөк безинин рагы, анан жатындын боюнчасынын рагы боюнча алдын ала, анан кийин ооруну эрте диагноздоо боюнча программа менен биз иштеп келатабыз. Бирок бул көйгөй бүгүн кечээ болгон жок. Бул көп жылдан бери келип аткан көйгөй. Азырынча биз ушундай иш-чараларды жүргүзүп атабыз, азайталы депчи ушул стадияларды. Сиз мына өзүңүз туура белгилеп кеттиңиз да, 50% уже кечиккен стадияда келип атат. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби өзүңүз айткандай социальный фактордор болот, дарыгерлер жетишпегендиктен болот, бейтаптар кеч кайрылат, ошондон болот, оору клиникасы жок болгондон болот. Мунун эмелери көп болуп атат да, эмелеричи, себептери. Жаркынбек Орозбекович, мен азыр бул жака эжеден сураганын себеби бул биздин медицинадагы бүгүнкү деңгээли. Bizde профосмотр деген болбой калды. Бүгүнкү күндө мына онкологиялык службанын жыйынтыгы 50% кайра эле мынакей элге төңкөп атабыз, социалдык мемесинин төмөндүгү деп. Бул биздин ошол службанын иштебегендиги. Эгер иштесе, башында быйыт этет. Эми биздин жарандарыбыз көпчүлүгү бул онкологиялык ооруларда кээде байкабай өткөрүп атат. Бирок эгер служба иштеп, ошол профосмотрлар деңгээлинде, кагаз түрүндө эмес, чыныгы иш жүзүндө боло турган болсо, мындай деңгээлге жетпейт. Шундан жакшы колго алыңыз. Анткени мына жылдан жылга онкология ооруларынын өлүмү өсүп кетип атат. Мына Бактыгүл Ыкбайына сиз деле көрүп турсаңыз керек, түшүнүп турсаңыз керек кандай болуп атканын. Ошондуктан бул жакадан жакшы көңүл буруп, профосмотрлар иштеп, именно ушул онкологиялык мына көрдүңүздөр, 1-3-4 эле шаарыбызда бар экен отделениялар. А бирок ар бир райондук системдерге онкологиялык дарыгерлерди коюп, ошолордун жанакы кызматтарыны биз кагаздан ишке өтөйлү. Иш жүзүндө тастыктап, бул 50% кеч кайрылат деген бул түздөн-түз биздин медицинанын күнөөсү. 15-20% келсе, вот мына эл өзүнүн ден соолугуна кам көрбөстөн вот кеч кайрылып атат десек болот. 50% кеч келди деген бул медицинанын чыныгы жүзү болуп атат. Рахмат. Айбек Тураталиевич, туптура маселени көтөрүп атасыз. Чында өзгөчө онкология деги эле баардык ооруларды профосмотр кылып, эрте канчалык эрте тапсак ошончо жеңил болот да. Анан эми анын ичинде өзгөчө онкологиялык эбегейси чоң каражатты талап кылып атат. Мына 2,5 миллиард сом дейт. Ал деле ошо биздин жалпы мамлекетибизге туш келген жүк болот да. А эгерде алдын алып жанагындай профосмотрлар менен биринчи стадияларында, баштапкы стадияларында таап алып аларды ошо дарылансак жеңил да болмок, бейтаптарга да жеңил болмок, биздин системага да жеңил болот. Абдан туура маселени көтөрүп атасыздар. Мына Бактыгүл Бекбоевна дагы ошол көйгөйдү айтты. Жер-жерлерде, поликлиникаларда, ССМдерде онкологдор жетишпейт. Эгерде жетишпесе дагы ошо терапевттерди, үй бүлөлүк дарыгерлерди биз окутуп, кыскача жана 2-3 айлык курстарда окутуп, ошо жер-жерлерге кайра өздөрүн жөнөтүп, онкологиялык кызматты күчтөтпөсөк, туура айтасыздар, бул абдан чоң көйгөйгө айланып атат.